Ош шаарынын аймагы эки эсе кеңейип, жаңы аймактар менен толукталды. Буга чейин каланын аймагы жалпы 18.300 гектар жер аянтын түссө, шаарга дагы 19 гектарга жакын жер аянты кошулуп жатат. Муну менен 100 миңден ашуун калк кошулуп, шаардын эли дээрлик 5,5 миллионго чукулдады. Ош шаары көк түстөгү Ош шаарынын бүгүнкү күндөгү аянты 18.300 гектар. Ал эми АТРдин алкагында биз Төлөйкөн айыл аймагын толугу менен, Кызыл Кыштак айыл аймагын толугу менен шаардын карамагына кошуп атабыз. Себеби бул жерде белгилеп кетейин, буга чейин шаардын башкы планында 2016-жылы өкмөттүн номер 106 токтом менен кабыл алынган башкы планга ылайык шаардын аянты жалпысынан 56 000 гектар кеңейиш керек эле. Аталган башкы планга ылайык шаарга чектеш жайгашкан Кара Суу районунун участкалары шаарга өтүш керек эле да. Кара Суу районунун карамагындагы Төлөйкөн, Кызыл Кыштак айыл өкмөттөрү Ош шаарынын курамына бириктирилди. Мындагы эки айыл өкмөттүн ордуна эми айылдык муниципалдык башкармалык түзүлдү. Муну менен анда иштеген кызматкерлердин саны да эки эсе кыскарган. Андагы көйгөйлөрдү чечүү эми шаар казынасынан каржыланышы керек болот. Жетектөөчү адистен 3, адистен 2 болуп жалпы 13 адам. Анан айыл башчылар ар бир айылдын статусуна карап мурда айыл башчы муниципалдык ишчи болуп эсептелген. Бүгүнкү күндө айыл башчылар муниципалдык ишчи болуп эсептелбейт да, жумушчу болуп. Себеби аларды бүгүнкү күндө биз контракттык негизде жалданма жумушчу катары келишим негизде иш алып барабыз. Бирок ошол айыл башчынын эле функциясын аткарат айылдарда. Социалдык объектилер, канча жери бар, ошолордун бүт бардыгы мисалы чеги боюнча дагы азыр Кызыл Кыштак айыл өкмөтү кыскарган жок. Мурда айыл өкмөтү кандай болсо территориясы ошол бойдон эле айыл аймактык башкармалык болуп өзгөрүп Ош шаардык мэриясынын курамына кирди да. Ал жайда жайгашкан социалдык объектилер, мектеп, бала бакчалар шаар аймагынын карамагына карайт. Мындан сырткары жайыт, сугат жерлерди толугу менен шаарга өткөрүп алуу иштери жүрөт. Бул багытта атайын комиссиялык топ дагы түзүлгөн. Деген участоктор бар. Булар да ошол толугу менен шаардын карамагына өтүп атат. Себеби бул бүгүнкү күндө фактически шаардын территориясында турат. Шаардын коммуналдык кызматтарын колдонот. Биз да ушуларды алабыз менен могул жердеги быйыл план кылып атабыз. Жолдорун мисалы шаар калкы бизге айтып келчү, жолдорун карабайсыңар деп, биз мүмкүнчүлүк болбойт эле буга чейин. Как раз АТРдин алкагында бизге мүмкүнчүлүк болду, жолдорун оңдогонго, инфраструктурасын жакшыртканга бизге шарттар жаралды да. Мисалы Кызыл Кыштак жана Төлөйкөндөгү социалдык объектилерди, коммуналдык чарбанын объектилерин бүт ошолорду өткөрүп алуу, кабыл алуу актынын негизинде шаардын балансына өткөрүп, шаардык кадастрдан катташат. Бул процесс бүгүнкү күндө жүрүп атат. Мындан сырткары эки муниципалдык башкармалыктын аталышы да өзгөртүлдү. Анда мурунку Амир Тимур аймактык башкармалыгы Жибек жолу деп аталды. Ал эми Туран муниципалдык аймактык башкармалыгы Алымбек Датка деп аталып калды. Мындай өзгөрүү жаңы объектилер кошулду же аймактар бириктирилди дегенди билдирбейт. Жалпы шаарда муниципалдык айылдык 9 башкармалык болуп калды. Биздин Туран муниципалдык аймактык башкармалык азыр Алымбек Датка аймактык башкармалык болуп өзгөрдү. Бул азыр айтсак аты эле өзгөрдү. Территориябыз деле ошол боюнча, элибиздин саны деле ошол боюнча бизге эч кандай айыл өкмөттөр тияк-бияк бизге кошулган жок. Биз ошол боюнча эле калдык. Буга чейин Ош шаардык мэриясында 6 муниципалдык 1 айылдык башкармалык түзүлгөн болчу. Административдик реформанын алкагында шаар аймагы эки эсе кеңейтилди. Алмагүл Эркебай кызы, Аслидин Турганбаев, Ош ТВ.